Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Экранда турган ушул сары кашка чоң үй сатылат, достор. Чүй облусу, Москва району, Беловодскийдин Петровка деген айылында турат. 7 областка чейин доставкаларын уюштуруп берет. Болгону бир баш. Эгерде уй жаккан болсо, ээси менен сүйлөшүп, байланышып, экранда номери турат, чалып алсаңыздар болот. Бүгін 16 октябрь 2025 жыл. Достор, бұл уйдун баасы 125 000 сомго койду. Көрүңүздөр. Ал жагын ээси менен сүйлөшүп, тиштерин аштырып көрсөңүздөр болот. Анда эмесе толук видеону ээси берет, анда чоо көрмөкчүбүз. Каналга катталып, видеого тырс-тырс лайктардан басканды унутпаңыздар. Assalamu alaikum туғандар. Бұл эмне болду экен деп ойлобоңуздар. Анткени башындагы видео бул iPhone тууралуу. Ушул iPhone'дун эле баасына ушул үй чыкты туғандар. iPhone'дун баасын азыр билесиңер. Ал мен бул ишни колдонгону 130 000 тегерегинде. Бирок iPhone'ду алган менен iPhone'дан пайда жок. iPhone'дун ордуна уй алсаңыздар, сүтүн ичесиңер, баласын сатасыңар. Керек болса өзүн да сатып, кийин акчасын чыгарып алсаңыздар болот. 1 жылдан кийин бул бала берип муза чоңойсо, iPhone'дун 1 жылдан кийин ценасы 50% түшүп кетет. Тугандар, андыктан бул уй боюнча толук маалыматты азыр бере кетебиз. Бул азыр курсагындагы 4-чү баласы. 2,5 айлык бооз. Анан мунун сүтүнө токтоло кетсек, азыр 7 литр сүтү бар сабы бишкенге. 7 литр. Мынакей тугандар. Запастары чоң. Төртүнчөсү рабочий. Мынакей тугандар. Төртүнчөсү рабочий. Анан бою 1.30. Бою 1.30. Адрес айта кетсек, Чүй облусу Петровка айылында. Тугандар. Умум түсү тугандар, азыркы бренд свет деп коебуз го. iPhone'дун деле свети ушундай, Арашандын деле свети ушундай. Ошол сыяктуу эле бул үйдүн деле свети ушундай. Мунун породасы жөнөкөй эле өзүбүздүн алото, бирок эми эркелет муну iPhone 17 деп коебуз. Ушундай крышкасы бар тугандар. Мына кимге ушул уйубуз кызык болсо, экранын астына номерлер калтырабыз. Чалып байланышсаңыздар болот тугандар. Уйубузду айта кетсек, бул арканда деле турат, табо деле жүрөт, жайлоого деле чыгат. Жош 5-класс баласы деле эгер уй сайышты билсе, жөн эле отуруп сааса болот. Аябай жоош уй. Мына тугандар. Үйүбүздүн өзү жоош, көңүлү бош, ачык, шайымыз дегендей. Эч кандай байкынбай болкунуп, жулкунуп, сүзмөй, тепмей деген нерселерди таптакыр билбейт.